жекеме-жеке колдонуучу ыкма. Жекеме-жеке бир адам менен колдонуучу ыкма экен бул. Анын пайдасы эмнеден экен? Бир адамга ушу сүйлөшүп атып эле силер мотивация бере алат экенсиздер. Мотивация берип, анын жүрүш турушун өзгөртө алат экенсиздер. Эки күндүк тренинг бизге аябай пайдалуу болду десем болот. Анткени биз канчалык иштесек да, анча-мынча биздин билбеген жерлерибиз бар экен. Ошолорду бизге толуктап түшүндүрдү. Жана ошондой эле бүт Кыргызстандын элдерине вакцинация алуу пайдалуу деп айтмакмын. Ооруп, анын последствиясында кандай болгон оорулардын адамга зыян. А вакцинация алып эметкен ал жеңил өтөт. Кийинки эч кандай кыйыр таасири жок болот адамдарга. Ошон үчүн адамдар өзүнүн ден соолугун жана жакындарынын бүттүгү менен эметиш үчүн вакцинация алышын суранам. Бүгүнкү биз медициналык кызматкерлерге толук туура тастыкталган маалыматты берип атабыз. Бул маалымат эмдөө боюнча, эмдөөдө пациент менен сүйлөшүүдө кандай ыкмаларды колдонуу керек жана ошондой эле эмдөөгө тиешелүү көптөгөн маалыматтарды берип атабыз. Бул вакцинанын составы боюнча жана ошондой эле баягы вакцина кандай этаптарда текшерүүлөрдөн өтөт. Бул вакцинада кандай баягы составында кандай нерселер бар. Бул информациянын баары бул азыркы учурда абдан актуалдуу информация десем болот. Анткени көптөгөн медиктер бул информацияны бизден сурап жатты эле. Ошол толук маалымат алгыбыз келет деп. Повторно, вторично кайта ооруп калышы мүмкүн. Ошол үчүн себеби ал антителосизди постоянно защищать этпейт. Чындыгында медициналык кызматкер өзүндө толук туура информация болсо деле, эгер бейтап менен мамиле түзүүнү билбесе, анда бул информацияны бейтапка баягы бере албайт десем болот. Ошондуктан бизде атайын бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен бекитилген ыкмалар бар. Бул ыкма деген ошо медициналык кызматкерлер менен баягы бейтаптардын ортосундагы болгон мамилени түзүү. Бул мамиле баягы адамдарга ишеним жаратат десем болот. Эмдөөгө анткени медициналык кызматкерлер бул жерде баягы ачык суроолорду колдонуп, бейтапта болуп аткан проблемаларды аныктап, ошо вакцинанын эмнесинен коркуп атат, балким вакцина кандай жасаларын билбей ошондон коркуп аткандыр, балким баягы социалдык тармактарда болуп аткан ар кандай фейктерге ишенип ошол үчүн коркуп аткандыр. Ошонун баарын туура тастыктап, анан баягы туура мамиле түзүп, ага туура маалымат берип сунуштоого жардам берүүчү ыкма десем болот муну. Бул вакцинанын эффективдүүлүгүн кыйла жогорото турган ыкма. Давлениеси барда, ушуларга келтирип туруп лечение алгандан кийин все-таки все равно вакцина алыш керек экен. Аны текшерилет, жаныбарларга текшерилет, андайлар баштады, кээ бир адамдар бар экен, информация бар болсо дагы, билими күчтүү болсо дагы, баягы өзүнө кишини тартып сүйлөшкөндү билбейт экен. Ошондуктан бул навыктарды колдонуш керек экен. Бул окууга чейин биз көбүнчө онлайн окучук. Анда билесиздер да, больнойлор келип калат, алаксып каласың, до конца окупайсың, бирисин түшүнсөң, бирисин түшүнбөй каласың, вызовко кетип каласың, окулбай калып атчы да. Мындай эми бүгүнкүдөй мисалы кече бүгүн окуп атабыз, бүгүнкүдөй информацияны алган эмеспиз да. Алдан сонун окутту, бардыгын досконально түшүндүрүп берди, кантип вакцина чыгат, кандай болот, ичин составын баарын жакшы түшүндүрүп айтып берип атат. Пациенттерибиз, ошол эле населениябыз бул информацияны билбейчик да, биз көп нерсени түшүнбөй эле, алар суроо берсе биз кайра жооп бере албай эле, анан интернеттен ар нерсени көрүшүп алып эле алар вакцина албайбыз дешип эле баягы отказ берип берчи да, наотрезчи. Анан ошону азыркы ушул информациябыз ошол кезде эле болгондо биз жакшылап жеткизип бардыгына населениябызга анда мындай прививканы, вакцинаны жакшы алмакпы деп ойлойбуз да.
Анткени өзүбүз эч нерсени билбей анан башкаларга айтып бере албайбыз да көп нерсени. Эми мен ойлойм азыр 2 күндөн бери жакшы эмелерди алдык да, маалымат алдык. Эми ошону биз населениябызга жакшылап айтып түшүндүрүп берсек, алардын да эмеси өзгөрөт го деп ойлойбуз да.